Айтсаңыз, азыр ушул Баткен шаарына троллейбустар келет деп айттыңыз. Качан келет, анан уже кайсы көчөлөргө жүрүп баштайт, кандай болот? Туура, бул өткөндө Баткен шаарынын 25 жылдык юбилейине Бишкек шаарынын мэри Айбек Жанышбекович келген. Ошол келгенде биз мурда кат менен кайрылган болчубуз. Алар бизге Баткен шаарына мүмкүнчүлүк болсо ошол троллейбустарыңыздан берсеңиз, ушул шаарга бөлүп алып келейик деп кат бергенбиз. Ал макул деп кеңешке киргизген. Ал жактан карачы макулдугун алган. Бизге Баткен шаарынын мэриясынан 1,5 миллион акча карап, ошонун перевозкалары алып келиш үчүн, ташып келүү үчүн 1,5 миллион троллейбустары 2 подстанциясы. Чубалгыларыны, столбаларыны 25-жылдын башынан бюджетке кирип таштабыз да. Бул эми 10 троллейбусту тендерге бердик. Аны тендерге Бишкектен бир фирма отуптур. Аны эртең дүйшөмбү күнүнөн баштап погрузкасы башталат. Буюрса 3-күндөргө кеп калыш керек деп ойлойбуз. Жүктөр бүтсө. Андан сырткары биздин мына городской совет өтөт да. Алды 4 вариантта сызган линиясын кайсы көчөлөрдө жүрүшүнү. Специалисттер карап, транспорт инспекциясы карап атат. Алар өздөрүнүн копияларын бериш керек, бизге кайсы көчөлөр жүрүп. Алар могу көчөлөрдү бергенден кийин биз ошолордун бардыгына проектированияга беребиз. Ошондо именно канча чубалгы кетет, канча мамышалары кетет. Ошол боюнча анан ташып келебиз. Ошол кайсы көчөлөр? Бул эми основной Разаковдун тиги эмеден баштап, Параңдан баштап, конечно, ошол жер Разаков көчөсүнө чыгып барып, дальше Самат Сыздыков көчөсү, Самат Сыздыков аэропорттун үстүнөн тура таш менен өтүп туруп, эмеге кирет, Курбанжантакта көчөсү кетет, анан келип туруп, бир вариантын бергенде эсимде калган. Анан бул Салихов көчөсүнө түшөт дагы, Кызылдөң баягы тамаша жай участкага кетет, ал Петровиндан түшүп айланып, мына көчөдөн түшүш керек болот, эл калгы эргештен. Бул варианты. Дагы бирөөсү болсо, ошо түз келип туруп, Салихов көчөсүнөн келип туруп, кайра эме менен калгы эргешип менен эмеге чыгат, Разаковго чыгат да. Бир варианттар эсимде болгон. Анан эми ушул кийинки жумалардан келип калса, ошондо троллейбус кайсы күндөн баштап жүрүп баштайт уже? Жылдын аягына чейин жүрүп баштайбы же? Муну пландаштырып атабыз, жылдын акырыга чейин бюджеттен акча бөлүп туруп, монтаж жумуштары бар, аны тартап турган, анан тендерге беришибиз керек. Тендерден уткан фирма ошону бизге орнотуп тургузуп бериш керек да. Мен эми ойлойм, 25-жылдын акырыга чейин бүтүрсөк керек деген ойдобуз да. Ушунча гол бүтүш керек деген ойдобуз. Демек, кийинки жылдын акырына троллейбус жүрүп баштайт. Жүрүп башташ керек деген ойдобуз.